Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahumma faqqihna fid din. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah Taalam jardamı menen İbn Qayyim rahimahullah'nın Dart jana Dawa деген китебинде чоң күнөөлөр бабында лаанатталган кээ бир категорияда адамдар бар. Алар ушул амалды кылып, ошодон тобо кылбай, улантып жүрө турган болсо, лаанатталган деп айтылат. Бир нече хадистерде, аяттарда келген. Лаанатталган дегени Аллах Тааламдын ырайымынан алыс, Аллахтын каары түшкөн абалда деген билдирет. Аллах Тааламдын ырайымынан айдалган деген. Бул дагы чоң дарт. Анан Алланын назарынан, ырайымынан, колдоосунан, коргоосунан алыс жүргөн адам кантип ийгиликке жетсин, кантип жакшылыкка жетсин. Ал чоң дартта жүргөн болот. Андан оолак болуш үчүн ошол лаанаттала турган кадамдарды, амалдарды адам билип, ошондон оолак болуш керек. Ошон үчүн мусулман адам кээде жамандык нерсени үйрөнөт, максаты ошол жамандыкка түшүп калбайын деп. Ошол жамандык нерседен оолак болуш үчүн. Мына ушул бөлүмдө Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сохих хадистердин биринде келгени, жана ошондой эле ууруу адамды дагы лаанатталган деген. Бухари Муслимде келген хадис айтат, Аллах Таалам ууруну лаанаттады дейт. Өз ырайымынан айдады. Ушундай бир ууруу башында башталат, ал жумуртка урдап барып аягы колу кесилет дейт. Жипти урдап барып аягы колу кесилет деген. Алымдар айтат, жумуртка урдаганга жипти жана аркан деп коебу, урдаган адамга ал колду кесиле турган өлчөмгө жетпейт да. Бирок эмнеге кол кесилет деп кел десе, ошол жумурткадан баштап урдап баштайт да. Ушу кичинекей нерседен урдап, анан көлөмү жанагы колу кесиле турган абалга чейин барат. Чыныгы ууру болуп калат. Мына ошол жумуртканы урдаган адам тобо кылбай өзүн ал нерседен ата-энеси же кимиси кайтарбагандыктан ал адат болуп барып чоң ууруга айланып эмнеге болот? Колунан айрылат. Кайсы бир ата-эне баласы уурулук менен белгилүү болгон болуп көз жумуп койгон болсо, шериктеш болот, Кудай сактасын. Ошол баласынын колу кесилишине, лаанатталышына, Алланын ырайымына айдалышына себепкер болот. Жеңил карагандыгынан, кош көңүл карагандыгынан. Жумуртка мына жип аягы эмнеге алып барды? Колунун кесилишине алып барды. Ошондой эле дагы лаанаттала турган амалдардын бири бул арак ичкен. Арак жаатында 10 түрлүү адамды дагы лаанатка түшкөн. Ал жанагы ичкен, ичирген, вино деп жүзүм-пүзүмдөн сыгып завод жасаган, жана ошол жерде иштеген, ташып барган, саткан, сатып алган, ортодон пайда көргөн, курьери бардыгы шериктеш болгондуктан бүт лаанатта жүргөн адамдар, Кудай сактасын. Тирмизиде, Ибн Мажада келген хадистер. Мисалы, жүзүмдү сыгып вино жасап, анан ошол сыктырган, ичкен, ташыган, жеткирген, саткан, ортодо пайда көргөн, ошол арак болуп чыгып, бир адамдын ичилишине себепкер болуучулардын бардыгы, Аллах сактасын, лаанатка түшүүчү адамдар. Арак ичкен менен бирге отурба, атаң болобу, кимиң болсо да аракка жумшаса барба, ошондой нерсеге кызмат кылба, шериктеш болбо деген ошол. Аллах Тааламга күнөө болуучу нерседе махлукатка баш ийилбейт. Ким болбосун. Аллахка күнөө болуучу нерседе кайсы гана махлукат болсо ошого чакырса, анын көңүл үчүн, анын ыраазылыгы үчүн деп лаанатка калып калуудан сак болуш керек, Кудай сактасын. 10 түрлүү адам. Ушунун бардыгы лаанаттагы адамдар, Кудай сактасын. Ошондуктан күнөө иште, жаман иште эмне кылыш керек? Шериктеш болбош керек, жардамдаш болбош керек. Жасаган, саткан, ичкен, жеткирген, жанагындай грузовый машиналарын берген, курьерлер керек болсо жүзүм сатасың да. Жүзүмдү адал да. Бирок вино саткан компания менен договор түзөсүң. Ошол жерге вино жасашка депчи. Ошону билип туруп, ошол нерсеге сатылбайт ал. Сатып аткан нерсең кээде адал болсо деле, бирок ошону арамга колдоно турган болсо, аны саткан болбойт. Мисалы, базарда бычак сатат адамдар. Орто Сай базарда бычакты сатып барып, Ак Ордо жактан өлтүрүп кет. Бир адамды кебетесинен көрүп, шектүү болуп, ошо менен ызырланып, ачууланып, ушу бычагын сатып алып, бирөөнү өлтүрүүгө, бирөөгө зыян берүүгө бараткан болсо, аны саткан болбойт. Ал нерсе адал болсо деле. Ошондой эле лаанаттала турган нерсе колдоном, мен вино чыгарган колдоном десе, жүзүмдү сатпашың керек ал нерсе. Андан көрүп бөлүп сатсаң дагы адал нерсеге сат. Ошонун акыбети каралат. Себеби шериктеш болбош керек.
ошондой эле лаанатталган кимде-ким жер бетиндеги адамдарга көргөзүп берүүчү аламаттар, чектер, белгилер, границаларда болот бул. Жолдордо, алыскы жолдордо, бүгүнкү күндө айтканда белгилер да. Мисалы светофорду талкалагандар, жанагындай камералар таркалагандар бар экен. Жолдогу знактарды талкалагандар. Ошо адамдардын кызматы үчүн коюлду да. Адамдар адашпасын деп. Тумандан, караңгыдан, жол жээкте жана каналдар ошону урдап кетип атпайбы? Цементин урдап кетип атат, арматурасын чыгарып кетип атат, камералар сындырып кетип атат. Дагы бир белекет ушул адамдардын жалпы кызматында турган жолдогу белгилердин эч кимге тийбеш керек. Кимде-ким ошол нерсеге залакасы тие турган болсо, ал дагы лаанатталган. Каналдар, жол жээкте бүт адамдарга кызмат кылуучу, көрсөтүүчү белгилерди сындырган, талкалаган, ошолор жоготкондор, залакасын зыян тийгизгендер дагы лаанатталган, Кудай сактасын. Мына ошол адамдарга кызмат кылуучу белгилер. Кээ бирлер аны өзгөртүп салышы мүмкүн, адамдарды адаштырыш үчүн. Мисалы жанагы знактарды туура эмес коюп салат, же аны алып салат өзгөртүп. Атай жарык кылып адамдарга кылган жерлерди сындырып салат. Мына ошолорго залакасын тийгизген, зыян тийгизгендердин бардыгы не деген? Лаанатталган деген. Бул дагы Муслимде келген хадис. Лааналлаху ман гайяра манарал ард деп. Аллах таалам лаанаттады жердеги белгилерди өзгөрткөн адамдарды деди. Ошого баары кирет. Адамдардын кызыкчылыгында турган нерсени тетиринен кайра өзгөртүп салган, пайдасыз кылып салган нерселер. Бул да Муслимде келген хадисте Аллах таалам лаанаттады ушундай бир адамды, өзүнүн ата-энесине лаанат кылган адам деген. Дагы бир хадисте сураган Аллахтын элчисинен пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сахабалар кантип адам баласы өзүнүн ата-энесин лаанаттайт деп. Себеби хадисте Аллах лаанаттайт кимди, ким өзүнүн ата-энесин лаанаттаса деди. Көрсө, эмне дейт? Адам бир адамды сөгөт. Аз бизде жана сөккөндөр бар, сөгүнүп, тилденип, энесин, атасын ашатып деп эле. Ушундай ооз калгыс сөздөр менен сөккөн адамдар бар. Ачуусу келсе деле, ушуп кетсе деле, талашып кетсе деле, сразу ошол сөздөн баштайт. Анан ал сөгүлгөн адамда жөн отурмак беле. Анан ал да муну ата-энесин сөгөт. Ата-энеси эмне күнөө? Ошол адамдын өзү менен сүйлөш да. Анан бири-биринин ата-энесин сөгүшүп жаткылашат. Тынч жаткан, эч нерседен кабары жок, ал нерсеге тиешеси жок болгон адамды сен каргап атасың, лаанаттап атасың. Жана атаңды, анан энеңди деп сөгүп атпайбы? Мындай анан тигиндей деп, Кудай сактасын. Анан бири-бирин сөгөт. Мына ушуларды Аллах таалам лаанаттаган. Кантип адам өзү ата-энесин лаанаттайт дегенде, бир адамдын ата-энесин сөгөт, ал адам мунун ата-энесин сөгөт. Бул энесин сөгөт, ал ананын энесин сөгөт. Мына ошентип экөө тең лаанатталган, Кудай сактасын. Бири-бирин сөгүп жатыша берет. Мындай чыкканда адам тынч өзүнүн ата-энесине лаанатты алып келет. Эмнеге туруп бирөөнү сөгөсүң, ал сен ата-энең сөгөт. Жыйынтыгында сен өзүңдүн ата-энеңди өзүң сөккөн болосуң. Эмнеге? Себеби ал адамдын сөгүшүнө сен себепкер болдуң. Мына булар дагы лаанатталган деген. Мышык, ит болобу, коён болобу, бир айбандарды тирилүү бир жерге дарга асып коет. Аны ошону жаа менен, ок менен, таш менен эрмектеп көңүл ачыш үчүн ата турган нерселер. Азыркы күндө андай барбы жокпу? Ушинтип убагында турган адамдар хайванаттар менен кыйнап, оюнуп, мисалы тоокту, бир жаныбарды, коёнду асып коет да, анан ошоктон таш менен уруп кыйнайт да. Же ошентип кыйнап отуруп өлтүрөт Алла сактасын. Ибн Омардан келет, ошол ал дагы бир тоокту кыйнап, эзип, балдарбы, кимдер кылган, анан көрүп калат. Анан тигилер качып кетет да. Муну ким кылды дегенде, мен Аллахтын элчисинен уктум эле, кайсы бир айбанды ушинтип кыйнап, эрмектей турган болсо, лаанатталган деп айткан да. Бухариде, Муслимде келген хадис. Атканды үйрөнүшүм үчүн деп туруп, тирилөй жаныбарды коюп, ошону атып ойногон кирет дейт буда. Себеби ал нерседе айбанды кыйноо бар, азаптоо бар дейт. Мен атканды, урганды үйрөнүшүм керек деп коюп, бир айбанды коюп анан ошону кыйнап, эрмектеп көңүл ачам деп отуруш, бул дагы лаанатталган. Жана эркектерден аялдарга окшошкондорду, жана аялдардан эркектерге окшошкондорду дагы лаанатталган дейт. Бул дагы Бухариде келген Ибн Аббастан хадис. Жана эркектерден аялдарга окшошкон дегендер, ал галбойлорду айтылган жок. Бу жерде жана аялга окшошуп жүргөн эркектер бар.
сакалын алып, боенуп, жанатип көндө уптан калып, кирпиктерин эмес, каштарын жасаган, анан жана не деп, сурмаларын жасаган эркектер бар экен. Мен сурмам жок, корейске окшошмун деп барып операция кылгандар. Сүйлөгөн сөзүндө, жүрүшүндө ошондой аялга окшошкон эркектер бар. Буларды дагы же кийиминде муханнат деп коет. Бирок бул галбой эмес. Ал галбой лаанатында ал башка маселе. Кебетеси эле окшошкондугунан. Сакалын алып, аялдарга окшош кылып кийинип, аялдарда окшош кылып сүйлөп, ошондой жүрүм турумда жүргөн аялга окшошкон эркектерди айтылат. Жана ошондой эле аялдардан дагы ошол эркектерге окшоп чачын кыскартып, эркектерге окшоп шым кийип алып, эркекке окшошкон кээ аялдар бар. Булар дагы лаанатталган дейт. Андан кийин вала анаман дабаха ли гайрилла. Жана ошондой эле кимде ким Аллахтан башка нерсе үчүн мал союп курбандык кылгандар. Сулайман тоосун анан Манасын арбагына күмбөзүнө барып алып, падышата дабыр белекет жерлерге барып алып, кан агызып, ошол жерден курбанчылык деп, аны Аллах таалам үчүн эмес, ошол арбакка арнап, дагы бир оолияга арнап, айрыкча жана бүгүнкү күндө мен табып, мен же дем салам, анан мен көзүм ачык деген ар кандай түрдөгү адамдар ушундай жолдорду да колдонот экен. Сен ооруң өтө күчтүү экен, мондай кылып курбанчылык чал, баланча деген жер бар, ошол жерге алып барып кан агыз деген адамдар, Кудай сактасын. Ошого багыт берген дагы, ошону жасаган дагы лаанатталган деп келет. Ошол күнөөгө шериктеш. Ошол нерседен сак болуш керек. Бул чоң күнөөлөрдөн туугандар. Ширкке түшө турган кадам. Ширктин өзү бул өзү. Ошол жерден арбакка, дагы бир берекет жерге, ыйык жер деп, ошол жерге кан агызып, ошол жерге жакындап курбанчылык кылам деп, малына чейин тирүүлөй алып барып сойгондор бар. Анын эти да арам, малы да арам, аны жеген да болбойт андай тамак. Адам өзү дагы лаанатталган болот, Кудай сактасын. Жана ошондой эле лаанатталган кимде ким бир динде жаңылык нерсени киргизген болсо, же жаңылык киргизген адамды коргоп, колдоп, аны үйүнө башпайнек кылып жанатып, ошону мисалы бидатчы деп башкалар чыгара турган болсо, динге кыянат кылган адам деп ачыктап аткан болсо, ошону коргоп, колдогондор дагы ушулга өкүмгө кире берет. Бул чоң күнөө да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кылбаган нерсени кылды деп, же диндеги жок нерсени бар деп жаңылык киргизүү бидат деп коет. Анан ошол нерсеге адамдар чакырсаң, бидат, Кудай сактасын. Анан ошол бидатка чакырган адамдарды колдосоң, коргосоң, коргоп, колдогон дагы ошол бидатты жасаган дагы лаанатталган деген. Жана сүрөткө тартуучуларды деп келет. Бул дагы сол хадистерде. Сүрөткө тартуучулар Бухариде, Муслимде келген Абдулла ибн Амрдан. Бул жалпы келген хадис. Таштарга чегип, эстеликтерди жасап, жаныбарларды тартып жасайт го. Мына ушулардын баары кирет дейт. Бирок жалпы айтылган дейт. Жалпы айтылган. Анан бул кирет, бул кирбейт деп, аны айтуу боюнча кээ бир алымдардын сөздөрү бар. Жалпысына бирок көзү, башы бар кылып, жаны бар болуп, адам кылып, эстеликтерди жасап, чекип жасайт го мындай сүрөткө тартып. Мына ушулардын баардыгы сүрөт тартуучулар болуп кирет дейт. Ушуларга дагы адамдын сүрөтү болсун, айбанын сүрөтү болсун жасап, эстеликтер жасагандарды мусаввирун деп коет. Мусаввирун деген сүрөткө тартуучулар, сүрөтчүлөр деген. Эстелик жасачу болобу, кайсы болот, чегип жасаган, буларды дагы лаанатталган. Бул дагы сол хадистерде келген. Жана ошондой эле лаанатталган Лут пайгамбардын коомундагы адамдардын амалын кылгандар. Бул жанагы эркек менен эркек жыныстык катнашка барыш. Алла сактасын. Жана өзү көрбөй жүргөн адамды дагы жолдон адаштырып салган адамда. Бирок өз таяк менен жүрсө көрө албай, анан аны дагы адаштырып, же билбей эле маалыматты айтып убара кылгандар, адаштыргандар. Жана ошондой эле жолдон дагы адаштыргандар кирет дейт. Билбейсиңби? Билбейм деп айт. Кээ бир адамдар бар, билбейм деп айт. Мындай бар, анан тигиндей дей берет, адамдарды убара кылат. Жана Табараниде келген, Хакимде, Байхақи, Шуаб иманда Абу Хурайрадан. Жана ошондой эле лаанатталган айбандар менен жыныстык катнашка баргандар. Бул бар кирет. Ит менен, эчки менен, мал менен баргандар бар экен, Кудай сактасын. Ошол заманда да ошондойлор чыгыптыр. Бул илгерки Аллахтын каргышына калып, жер менен жексен болуп, куруп кеткен адамдар эле. Мына бүгүнкү күндө кайрадан кайталангандар адамдар бар экен. Малга барган адамдар. Алла сактасын. Бул дагы лаанатталган. Бул Муслимде келген хадис. Анна Наби саллаллаху алейхи вассалам марра алейхи химарун код усима фи ваджихи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам күндөрдүн биринде жолдо өтүп баратып, бир эшекти көрүп калат. Эшектин бетин караса, бетине жанагы кызыл так бар го, отко күйгүзүп туруп базат да, же бетин чегет. Малдарга жасаган ушундай адамдар болгон экен. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам лаанаттады.
мындай кылып чек жасагандар деген. Жанагы таканы же бир темирди ысытып кып-кызыл кылып турган бетине басат да. Уй болобу, эшекпи, атпы айырмасы жок. Мал жаныбарга бетине ысык нерсени басып белги кылган болбойт тугандар. Бул дагы лаанатталган. Малдын бетине баскан болбойт белги кылып. Така мененби, темир мененби, бычак мененби, чукуппу эмне кылып малдын бетине ысыган бул дагы лаанатталган деп айтылган сохих хадистерде. Жана ошондой эле бир мусулманга зыян жеткирген, же аны алдап куйтулук деп коебу, же аны алдап кыйын абалга кептеп койгон адам. Бул дагы лаанатталган. Мисалы, куйтулук деген сөз, ал адам өзү билет да, мындай жол менен тигил адам байкуш чуңкурга түшүп кетет. Мындай жол менен мен аны жардан нары эле түртүп салам. Мындай жол менен ал адамды өтө эле убара кылам дегенин тиги алдап аткан адам ушуну прекрасно билип туруп анан жасайт да. Ошону билип туруп тиги адамга зыян жеткирген болсо бул лаанатталган. Эми билбей, өзү да түшүнбөй адам зыян берип алат, ал кирбейт, ал башка абал. Бу жерде куйтулук жанагы айлакерлик жол менен адамды башын айландырып келип туруп зыянга кептеп кое турган абал. Кайсы бир мусулманга ушундай жол менен зыян бере турган болсо, ал дагы лаанатта дейт. Алланын ырайымынан айдалган, назарынан кеткен адам деген сөз. Андан кийин Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ахмадта келген Ибн Аббастан бул дагы белгилүү хадистерден «Вала ана завиратил кубур вал муттахидин алейха ал-масаджид вас-суруж». Кабырларды зыярат кылчу аялдарга кабырларга барып зыярат кылган болбойт. Жана бетин тытып, кийим тытып, алардын жүрөгү да, сезимдери да башка, жакыны өлгөнүн көргөн болсо, ар кандай сөздөрдү сүйлөп, өзүн карман албай, мына ошондой кадамдар менен белгилүү. Ал эми хадисте ачык келди. Аялдар деп өлүк адамдарды көрүшү, же ошо жакын өлгөнү көрүп калса, же ошол жактарга барып кабырга барса, аял заты кыйналат дейт. Айрыкча жакынын көргөн болсо, балким Аллахка жакпаган сөздөрдү сүйлөп калат. Өзүн контролдо албай калат. Шаймандарды жасап, ошол жерге кооздуктарды жасап, кабырларга светтерди киргизип, анан жана скамейкалар жасап, анан ошол жерге барып туруп, кээ намаз окугандар бар. Кудай сактасын. Мына өткөндө да көрдүк, интернетте жүрөт. Лаанатталган абал бул да. Ошол жерлерди кооздоп, анан барып намаз окугандар бар. Же болбосо, кээ бир олия деген жерлерди кабырдын жанына мечит салып коюшат. Же ошол кабырдын үстүнө мечит салып коет. Кирсең, мечиттин ичине киресиң, оң жак же сол жагында кабыр турган болот. Ошол олиянын урматына деп мечит салып салышат. Же ичинде күмбөз болуп калат бир мечиттин ичине кирсең. Мына бул не Аллахка шерик кошууга алып бара турган кадам. Эгер ушу кабырдын алдына келип намаз окуй турган болсо, лаанатталган. Мындайча Алланын ырайымынан алыс. Кимде ким үй бүлө катары жашнакай жашап аткан аял эркектин ортосун буза турган болсо, бул кээде туугандардан чыгат, ушак кылып бири-бирини артына бирин сүйлөттүрүп, мамилелерин буздуруп салат. Айрыкча аялга шыбырап бир нерсени айтып келет. Мындайча аялга сүйлөп, ал күйөөң мындай тигиндей, ал алсыз же болбосо ал кедей же ал кыйратпайт, сен менен кыйрат бер жаша албайт, сен бага албайт. Ушундай сөздөр сүйлөп отуруп, аялдын башын имерип туруп, анан аял эмне кылат? Талак сурайт. Болду, сен менен жашабайм деп. Анын ортосунда талак түшөт, үй бүлө бузулат, экөө эки жакка жолго түшөт. Кийин карасаң жакшынакай эле адам экен деп калат. Шашып кетипмен деп. Ошону караса ушул биздин үй бүлөдөгү мамиленин бузулушуна ушул себепкер болуптур деп бармагын иштеп алып өкүм жүргөндөр бар. Ошонун сөзүнө кирип кеткенден баштап мээм айныды дегендер бар. Мына ошон үчүн Кудай сактасын, кээ бир адамдар абалды түшүнбөй эле, балким аял эмоция калтырып жамандап келип калса эле, ошондойбу, андай болсо, мындай тигиндей кыл деп ошентип үй бүлөлөрдү бузган адамдар бар. Ушулар дагы лаанатталган. Же ошону каршы коюп коет бири-бирине, тукуруп коет бири-бирине. Уруш жаңжалга себепкер болгондор бар. Жашнакай тынч жашап аткан үй бүлөнү бузган адамдар бар. Жана хадистин аягында өзүнүн кожоюнан качып кетүүгө, же болбосо ошол экөөнүн ортосундагы бузууга, мамилени бузууга дагы себеп болгон адам дагы лаанатталган деп келген. Мурунку убактарда кулдары бар адамдар болгон. Ошолордун дагы мамилесин бузуп, кулдун качып кетишине, же мамилелерин бузулушуна себепкер болгон адамдар дагы эмне кылат? Лаанатталган деген. Аялдын келип кулагына шыбырап, ар нерсени айткан адамдар. Будан кайсыл үмүттү кылып атасың? Болбогон бул күйөөң, же мындай деп. Аял заты өзү алсыз келет, эң аз жөнөкөй сөздөн деле таасирленип калат дейт. Анан ошол аялды болбогон арзабаган себептерди байлап туруп бузуп салган. Кээде эжелеринен бар туугандар.
өзүнүн сиңдисине же эжесине жакшылык кылам деп туруп жамандык кылгандар. Ал оюнда жакшылык кылып атам деп ойлошун. Кээде абысындарынан болот. Же болбосо кээде өзүнүн апасы дагы эмоциясын алдырып, мындай болсо анда тиңдей кыл, мындай кыл деп туруп аралашып, канчалар ушинтип буздуруп ортодо талак түшүп, ошон менен ажырашып кеткендер да көп. Ой, бул талакка алып бара турган, ушул үй бүлө жашап кете албай тургандар абал болсо ал башка маселе. Бияде кичинекей кээ бир жаңы күйгө тийген адамдарда балким тарбия алган эмес, жакшы үйрөнгөн эмес, билбейт. Кичинекей маселесин деле энесине айтып бериши мүмкүн, эжесине айтып бериши мүмкүн. Ортодо болуп аткан майда чүйдөн баарын ташып айтып бериши мүмкүн. Анан тигилер таасир алып, ортодо фатва берип, же болбосо ар нерсени айтып, аралашып, үй бүлөнүн бузулушуна, конфликттин чыгышына, ажырашып кетишине себепкер болгон адамдар бар. Ошондо кылдаттык мамиле кылыш керек. Дагы лаанаттала турган адамдардын арасынан кайсы бир адам жыныстык катнашка барганда жатынына эмес, ошо арт жагына кошулган адамдар деген. Бул дагы Аллах сактасын, Аллахтын каргышына калган лаанатталган адамдар. Никеси болсо дагы, ушул заң чыга турган жакка катнашка барган адамдар, бул дагы Абу Давудда, Насаиде, бул дагы сохих хадистерден. Сунан имам Ахмадда келген Абу Хурайрадан. Жана ошондой эле кайсы бир аял никедеги өзүнүн күйөөсү жакындыкка чакырып, жана аял баш тарта турган болсо, ошол түнүндө периштелер дагы лаанат айтат деген. Бул аял дагы кирет. Үзүрсүз, эч кандай себепсиз өзүнүн көңүлүнө карап эле отказ кылып баш тартып койгон аялды дагы күйөөсүнүн акысын бербегендигинен бул дагы мал'уна деп келген. Лаанатталган деп. Жана ошондой эле вала ана ман интасаба иля гойри абихи. Жана бул дагы мал'ун кимде-ким өзүнүн ата энесине, өзүнүн ата тегине таандык кылбаган адам. Бул дагы Муслимде келген хадис. Али радыйаллаху анхудан, мисалы, кээ бир бала багып алса деле өзүнүн атаңды ыйгарып коюшат экен. Бул туура эмес. Кыз багып алса өзүнүн атасына, чоң атасын, тайнесине, тайтасына кайтарып алат экен. Багып алып. Атасы ким болсо, ошону ыйгарыш керек. Паспортунда ошол жазыш керек. Кээ бир аялдар болсо, ажырашып кетсе өзүнүн фамилиясын жазып коет экен. Же тайтасын фамилиясын, же өзүнүн атасын жаздырып коет экен. Бар ушундай паспорттордо. Ал ушул таандык мен аяк өзүн таан. Атасы миң жаманбы, ошонун баласы болду, ошонун аты ыйгарыш керек. Же болбосо мен бул уруудан чандым, мен өзүмдү бул таандык кылбайм, мен баш тарттым деп. Же болбосо өзүнүн ата энесинен дагы таандык кылбайм мен өзүмдү деген. Мен аны ата деп көрбөйм, же мындай деп көрбөйм. Ал атты өзүмө ыйгарбайм деп өзгөртүп салгандар. Же башка бирөөнү мен ата деп көрөм деп алса. Ошондой эле кулдардан дагы ушул нерсе. Бирөөнү азаттыкка чыгарган болсо, ал эмес башка адам азатка чыгарган мени деп. Же болбосо менин башчым бул эмес, башка адам менин башчым деп. Бул тасыктасын жакшылыкты четке кагуу, жалган нерсе болуп атат. Булар дагы лаанатталган деп келет. Кимде-ким кылычты, найзабы, жаабы, бычакпы, же бүгүнкү күндө жана пистолет, оружияларбы, ошону бир тууганына такай турган болсо, бул дагы лаанатталган. Шейх Солих Фаузан хафизаллаху айтат, керек болсо жөн эле күлүп, ойноп, тамашалаш үчүн болсо дагы дейт, болбойт дейт. Себеби бул коркутууга алып келет. Канча деген окуялар болгон, ойнойм деп оюндан от чыгып өлтүрүп салган. Бизде деле ушундай айтат, бычакты такаба, жаабы, кылычпы, пистолетпи, антип дагы бир асарларда келген, жаңылбасам. Адам ачууланганда дагы ушундай курал-пуралды көтөрбөш керек, коркутуу үчүн. Кээ бир ачууланып кетсе ушундай бычак алып, адам өзүнүн контролун жоголуп калат. Өзүн өзү башкара албай калат. Балким жин шайтандар да түртүп коет деген асарлар бар. Канча окуялар болгон. Жана кечээ деле жаңылыктарда болот го, мынтык мени атып салыптыр, анан пистолет мени өлтүрүп салыптыр деп. Эмне ошону ойлойсуздар, атайлап бар өлтүрдү деп. Ал коркутам деген. Ушундай учурлар көп. Коркутам деп туруп атып салат болду. Өзүн атып салганды өзүм билбей калыпмын деп кийин тергөө иштеринде айтып атпайбы. Куралды алганын бир билем, бирок аны колдонгонум эсимде жок. Ошондой кадамга, ошондой натыйжага жетип калбасын, тамашалап болсо дагы куралды алып, бир тууганыңа такаба. Кылыч бул кайсы курал түрү болбосун баардыгы кирет. Куралды колдонуп салышка же адамдын өлүп калышына себепкер болот. Жана ошондой эле сахабаларды сөккөн адам дагы ал дагы лаанатталган. Себеби сахабалар бул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жан жөкөлөрү, ушул диндин бизге акыйкат жол менен жетишине себепкер болгон адамдар, жер бетинде эң жакшы адамдар, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн улуу адамдар. Кимде-ким аларды сөккөн болсо, жамандаган болсо, булар дагы лаанатталган адамдар болот. Эгерде алардын дин үчүн сөккөн болсо, анда капыр болот адамдар.
туугандар айырмай алайлы. Эгерде алардын бир тарыхтан окуп мүнөзү үчүн, жеке адамдык касиет үчүн жактырбай жаман сүйлөгөн болсо, анда чоң күнөөгө түшкөн болот. Бирок капырчылык болбойт. Качан капыр болот? Ошолордун дини үчүн Абу Бакр, Умарды жана кээ бир адашкан шиялардан да сүйлөп атпай, мына ошондой кылып сүйлөсө, анда ал адам капыр болот, Кудай сактасын. Аллах Таалам баарыбызга ийгилик тавфик берсин. Мына ошондой Аллахтын каргышы тие тургандай, Алланын райымынан айдалып кете турган кадамдардан оолак болууга Аллах Таалам бизге жардам берсин. Ушундай бузукулуктарды, жаман иштерди жүрөгүбүзгө жек көргүзүп, андан оолак болууга Аллах Таалам бизге тавфик, ийгилик, жеңилдик берсин. Жакшы иштерди, солих иштерди, ыйманга чакыра турган пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөттөрүн, жакшы амалдарды жүрөгүбүзгө сүйкүмдүү тартылып тура турганга бизге жеңилдик берсин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.